саламатсыздарбы? Менин атым Адисова Асылда, Тысык Көл областынын Тоң районунда жашайм. Кирешеман Алиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин окуучусумун. 5-А классында окуйм. Баластан деген конкурска катышуудамын. Ага тапшырма келген Дилбаян түзүү Ысык Көл кыргыз бермети. Адам баласын курчап турган айлана чөйрө жаратылышыбыздын кандай кооз экенин көз чаптырып караганыбызда не бир төркүн өсүмдүктөрдү жана ошондой эле көз жоосун алган табигатты байкайбыз. Алаканда Кыргызстаныбызды эле алып карасак, 7 дубанабызды, 7 керемети бар. Мына ошолордун бири Кыргызстандын бермети болгон Ысык Көлүбүз. Ысык Көл өлкөбүздүн түндүк чыгышында жайгашкан. Узундугу 182 километр, туурасы 58 километр. Жалпы аянты 6236 квадрат, көлөмү 1738 куб, эң терең жери 702 метр, туздуулугу 5,8%. Ага куйган агын суулар 80ден ашат. Ал төө арасында жайгашкан. Анын тарыхта түрлүү аттары сакталып калган. Ысык Көл жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген да аты болгон. Андан кийин Тимур Тунор деп да аташкан. Бул темирлүү көл дегенди билдирген. Бир кезде Жыт көл деп да аташкан. Ысык көлдүн мындайча аталышы кокусунан болгон эмес. Ал деңиз деңгээлинен 1623 метр бийик жерде жайгашкан. Тереңдиги жагынан дүйнөдөгү Тангаика, Найсия жана Байкал көлдөрүнүн кийинки 4-орунда турат. Ысык Көлгө жаздын келиши эң кызыктуу болот. Ысык Көл кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп бекеринен жазбаса керек. Жазуучулар жазып, акындар ырдап. Берметибиз кылымдан кылымга, муундан муунга тамчысы кемибейт.